Арча бешиктен 2 этаж кирпичтен салынган сатылуучу үй чыкты туугандар. Жакшы жер, мынакей балдарыңыздар мектепке жөө барат. Жакын жерде мектеби, кенен көчөлөр, тынч жер, центральный канализация, природный газына чейин бар. Медресе, балакчыларга чейин бар туугандар. Эч кандай ортомчу жок, түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Төрүндө чоң үй туугандар. Бул жагында кухня, очокхана, кошумча курулуштарына чейин бар экен. Забор дарбазаларына чейин полный орнотулган. Сатылуучу үй Арча бешикте жайгашкан. Сиздер бар үчүн Чортекова көчөсү жана Акмарал көчөнүн кесишинен бир аз эле батышка карай жүрөсүздөр. Бул Зире деген кафенин жанынан. Барсаңыздар мектепке барып жетпей, мектепке оңго бурулганда Бадакшан көчөдө үй жайгашкан. Бул жагы Акунбаева, бул жагы Куюкова, Южный магистраль болуп калат туугандар. Макет туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы дарек. Арча бешик Бадакшан көчөсү 19-даректе жайгашкан. Акмарал менен кирсеңиздер эле тети мектепти көрөсүздөр. Оңго бурулсаңыздар эле мынакей бул үй туугандар. Участогунун аянты документ боюнча 4-32. Фактически 5 сотуктан да бир аз көрөк 5-1 экен. Чек арасы болсо тууганда караңыздар, могу бийик забор бүткөн жерден бул түндүк чек ара, бийик забор, дарбаза и түштүк чек ара мынакей бул кошунага чейин болуп, жол кенен экен тууганда караңыздар. Көчө тарабында транспортто мындайынан дагы мына парковка кылып койсоңуздар болот. И коробосу деле кенен коробосуна дагы парковка кылсаңыздар болот. Электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулган, суу бар, центральный канализация, газ бар туугандар. Жакшы жери балдарыңыздар мынакей бир аз бери келип көргөзүп кой. Мектепке жөө эле барып келет, мектеп жакын, балакчалар бар, жана ошондой эле медресе деле бар туугандар. Арча бешикте мечит, медреселер деле бар. Бул коробосу туугандар, алды тарабы брусчатка менен жасалып, бул жерде эле бир 3-4 машина койсоңуздар болчу деп көрүнөт. Бул жол менен, бул жагында болсо туялар, жашыл зона, төрүндө узун туурасы 11-9 болгон кызыл кирпичтен салынган үй, сырткы тараптан жуулууланган, 1,5 кирпич экен стенасы туугандар. Андан сырткары могу жагында кухня, очокхана, котел жайгашкан бөлмө, могу жерде дагы бир бөлмө бар. Цех катары колдоносуздарбы же бир жашаганга бөлмө катары колдонсоңуздар деле боло берет туугандар. Ал тарабында мындай гүлдөр, анан документи боюнча кызыл китеп, техпаспортту баары бар экен. Сиздерге азыр туугандар биринчи жолу үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Кире бериш бир кошкасы туугандар. Түз кирсек калган бөлмөлөр, бери карай кирсеңиздер кухня, негизинен кире бериш деле кенен экен. Бул жакта болсо холл жайгашкан туугандар, холдон. Бул жерде кирсек чоң залы. Көрдүңүздөр жакшынакай ремонт. Түштүк тараптан терезелери, отопление батареялары, газовый котел менен үйүбүз жылыйт. Бул жагында туугандар ушундай бир бөлмөсү. Биринчи этаждын санузели туугандар бул жакта. Азыр сиздерге экинчи этажды көргөзөм. Негизинен тепкич полдору дагы өзүбүз үчүн жакшы материалдар менен жасалган дейт туугандар. Чыгыш тараптан терезе. Экинчи этажга чыксаңыздар ушундай холл жайгашкан. Холлдон туугандар балконго, калган спальня бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Мына бул тарабынан терезелери көрүп турсаңыздар жакшынакай ремонт. Бул эшиктен тааныштырып баштасак, бул жерде бир спальня бөлмө. Бул жакта дагы бир ушундай бөлмөсү. И бул жерде болсо дагы бир спальня бөлмө жайгашкан туугандар. Үйдүн бул туугандар батыш тарабынан көрүнүшү, жана ошондой эле үйдүн түндүк тарабында дагы бул жерде кенен ушунча бош, ар жакта сыртка жатканда, могу жерде фундамент деле бар экен. Бул жерде бир очокхана биякта бар экен туугандар. Бир дагы кошумча курулуш кылсаңыздар деле болчу деп көрүнөт. Үйдүн арты тарабынан тиги кошуна тараптан дагы аралыктар тышталган. Бул жагы очокхана катарына мынакей 3 казаны, раковина, могу жакта болсо котел жайгашкан бөлүп, плюс полкалар, банка жыйнаган. Газовый котел менен үй жылыйт туугандар. Көмүр котел деле бар, анан төрүндө да ушундай бир бөлмөсү. Баасы туугандар 295 000 доллар суралыптыр, да соодалашабыз, сүйлөшөбүз дейт, түзмө-түз элер менен байланышасыздар. Номери 0702 45 05 22 туугандар.